Нарын шаарындагы Шералиев көчөсүнүн курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Буга чейин долбоор боюнча жолдун тилкеси 8 метр гана болсо, жашоочулардын суранычы менен 10,5 метрге узартылып, буга чейин тизилген бордюрлар жылдырылып жатат. Негизи эле Шералиев көчөсүнүн бир жума аралыгында ушул жарым чакырымы асфальтка толугу менен даяр болот. Кызуу жүрүп жаткан иштин ыргагы Шералиев көчөсүнүн жашоочуларын кубантып жатат. Жылдап чаңы сапырылган көчөнүн жашоочусу Самидүн Сапаров эл мүдөөсү менен сапаттуу жасалып жатат дейт. 30 жылдан ашык жол тармагында эмгектенгендиктен курулуш компаниясынын жасап жаткан ишине күн алыс көз чаптырууда. Трассадагы жол жасаганда тиги главный экеле машина. Азыр болсо шаар ичинен өйдө төмөн бир машина токтойт. Экинчisi авгонча троп болуп калмакта. Азыр нормальный кетип баратат. Таптаганы дагы, эме деген дагы бар размери. Баягы мурун болсо эптеп эле шагыл төгүп коюп, таптап коюп эле кетип калган, асфальттап койту да. Азыр болсо нормальный по технология иштеп атат азыр. Жалпы 2 чакырым 230 метрди түзгөн Шералиев көчөсүн асфальттоо планы 2018 жылы эле коюлган. Алгач жер алдындагы таза суу, саркындуу суу түтүктөрү алмаштыруу иштери жүргөн. Сапасыз бүткөн иш жолдун жасалышын 7 жылга чейин создурду. Ири жүк ташуучу унаалар жүргөн негизги жол август айларында толугу менен асфальттанып бүтөөрү белгиленүүдө. Жолдун чекесиндеги таштар коюлуп атат. Жана ошондой эле бул жол өзүнүн эмеси туурасы 10,5 метр, жана ошондой эле эки жагында аллеясы болот. Ошон менен чогуу эле атайын суу өткөрүүчү каналдары болот. Жана ошондой эле тротуар дагы жаңы салынат. Ошондой эле калаанын Борбордук Ленин көчөсүнүн дагы курулушу кызуу жүрүүдө. Жолду жасоо батыш тарабынан башталып, биринчи катмары сыйрылды. Жол 4 тилкелүү тротуар жашылдандыруусу менен бүткөрүлүшү шарт. Куруучулар күз айларында пайдаланууга берүүнү пландашууда. Асфальт заводубуз толук ишке канга кирди. Жана ушундай дробилкабыз атайын материал тандоочу, даярдоочу ошо дробилкабыз да толук кандуу ишке кирди. Ошондой эле жана ошол Кудай буйрса могул бир жуманын ичинде Шералиев көчөсүнүн асфальтын басып баштайбыз буйрса. Мындан сырткары Нарын Баятов ат башы жана Кочкор жолдору жасалууда. Жалпы облус боюнча 120 чакырымга чукул жолго асфальт төшөлөт. Жыл өткөн сайын жолдордун абалын жакшыртуу аракеттери көрүлүп, бул жылдагы курулушка 1 миллиардтан ашык сумма каралган. Нарын облус боюнча титулдук тизмеден 29 чакырым каралган, капиталдык салымдар беренесинен 80 километрден ашыгыраак каралган. Азыркы күндө Кочкор районунда да кызуу жүрүп жатат иштер. Ат башы районунда башталды. Жолдордун жасалышына аба ырайы дагы таасир этип, пландалган убакыттан кечеңдеп жатат. Мындан улам жол куруучулар жол тыгындарын жана ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен кабыл алууну өтүнүшөт. Гүлира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.